Кыялдануу зыян эмес, кыялданбай коюу зыян деген кепти тең бөлүшкөн Жомарт Жолдошов аттуу жеке ишкер ийгилик сыры менен бөлүшмөкчү. Бул мырзаны көпчүлүк тааный бербейт, бирок анын ушул күнгө чейин талыкпай аткарган эмгегинин натыйжасы сөз болчу да эле. Каарманыбыз учурда жеке юридикалык компаниясын жетектеп келет. Башынан кыялданчу ушундай жерде окусам, ушундай жака барсам, ушундай болсом депчи. Кудай ушул баардыгы эле орун алат да, жаштын тилегин берет дейт, анан ойлогон ойлор ишке ашат ушундай да. Дайыма эле ошол жөнүндө ойлоносуң. Мен азыркы ушул кыялым эми боюнча, фирма боюнча бизде бир ушул кыргыздын юридикалык компаниясы, бир компаниясы сыртка чыгып, ошо эл аралык деңгээлге чыгаруу да. Эмне үчүн биз мисалы ой бул батыштан келген компания деп туруп эле ошого суктана беребиз. Мисалы ой мен балам деген тиги түрктөрдө иштейт, ал деген доллар алат, американецтерде иштейт, ал доллар алат деп биз ошого сыймыктанышат да. Менин максатым бул ошо биздин кыргыздын бир юридикалык компаниясы эл аралык деңгээлге чыгып, ошол эле Москвада, Дубайда, Турцияда, Нью-Йоркто биздин филиалдар болуп, баардыгы мисалы ошол Нью-Йоркто эле элестетиңиз, Нью-Йоркто эле юркомпанияда юристтер отуруп, баардыгы 5-же айдын аягында шашып атат деп, бул отчетуңарды бергиле головной офиске жөнөтүш керек, Бишкектегилер утуп депчи. Ошондой кыялда менчи Москвадагылар отуруп туруп, давайте быстрее, давайте отправить отчет. Бишкекке ждут нас депчи. Ошондой бир деңгээлге алып чыгып. Бизге окшогон эле юристтер иштейт. Бизге окшогон эле адамдар, эки кол, эки отарлар иштейт ошентип элечи, дүйнөдө эл аралык баягы эмедечи, рынокто. Биздикилер кичине эме болуп калган да. Менин азыр максатым ошол балдарды алып келип тарбиялоодо, ошол үчүн биринчи ошонун башындагы психологиялык деңгээлин бузуп, ошол эл аралык деңгээлге чыгып, картаны бүт жерде дүйнөнүн картасын илген мен ойлонгондо да ошондо ойлонуш керек. Чыкканда да сыртка чыгыш керек. Алардан биз эмнебиз кем? Мисалы азыр мен былтыр Дубайга барып 2 жолу бардым, ошол жака соттошуп келдим. Турцияга барып соттошуп келдим. Жеңил эле келип атабыз, эч кандай деле кыйынчылык жок. Билесиң, мисалы, ал китепти оку, тил билесиң, чык ошондойчу. Эгер биз ошондой деңгээлге чыгып, балдарыбызды ошондой көндүрүп алсак, кичине эле бизден славянскийден бүткөн, аутсайдан, национальныйдан бүткөн юрист балдарыбыз бар, жап-жашынака эле. Ошолорго дагы ичине амбицияны тып эме кылыш керек да, жылдырыш керек да. Биздин балдарыбыз, кыздарыбыз чек-чейип туруп, жакшынакай кийинип алып туруп, баягынтип самолеттор менен учуп Европага барып, бир сотко катышып, андан чыгып, андан жеңип, тигинтип келатса, баардыгы айтат да, мына могул жактан чыккан жигиттерди, кыздарды аралачы кандай депчи. Мен бул амбициозный проект мен үчүн, бул эч кандай мисалы анан болбой калышы мүмкүн эмес. Болот, Кудай буйрса, мен 100% ишенем, бул болот. Аягына чейин чыгабыз. Убакыт талап кылат да, убакыт талап кылат, анан балдарды тарбиялаш керек. 1982-жылы Ош шаарында туулгам. Негизи Ошто чоңоюп өзгөндө, 1 жаштан баштап өзгөндө жашаганбыз. Таласта туккам, Таласта өскөм. Анан кийин кайра Ошто окудум, Түрк лицейинде окудум. Кийин негизи өзгөндө бүттүм. Негизи эс тарткандан бери эле ошол бир нерсеге умтулуу менен алектим. Чын айткандачы. Мындай деле эме жок, айылда деле өстүк биз ошо Таласта жүргөндө. Ошондо деле эртеден кечке чейин эмгектен түшүндө. Айылда жашагандар баары эле билсер, мектептен келип эле чечине элек деле барып мал жайгашың керек, малдарды алып чыгып чөп саап кылып, жем беришиң керек, суу карышың керек, ошол менен алексиң. Мектепти бүткөндөн кийин менин Американын ошол госдепартамент программасы бар, Макс дегенчи, Максалс. Ошол боюнча 1 жыл Америкага барып окуп келгем. 2000-жылы кайрып келдим. Келгенден кийин Американский университетте тапшырдым. Аутсода окудум, андан кийин эмеде биздин юридический академиянын Ош институтунда бүттүм, юридикалык факультет. Анан ошо студент болуп жүргөн күндөрүңүз эмне менен эсиңизде калган? Кандай студент элеңиздегиле? Студент болуп жүргөндө мен эң негизги эле ойлоп көрсөм, үйдө эч сабак окубачумун менчи. Бирок сабакта отурганда ошол агайлар менен суроо берип атып, талкуулап эле ошол эсимде калып кеткен да. Үйдө окубагам себеби иштечимин, азыркы 3 жерде иштечимин. Ошол охранада иштечимин. Анан университетте эле эме болуп, звук оператор деп коет, диджей болуп, ошондо иштечимин. Башына кыйналгам, орусча билбечүмүн, чын элечи. Биздин Түрк лицейде орусча деле көп окутушпачу. Атайын кыргызча, түркчө окутчу да. Келгенде шаарга келгенде жалаң эле эме орусча сүйлөшөт.
биз убакта эми жашсың да, уяласың, тартынасың. Агаранда англисче жакшы сүйлөйсүң. Андан кийин кыздар орусча суроо берсе, уялып тартынып англисче жооп берип коесуң. Эми кичине кыйналып калган. Ачыгында орусча билбеген айрыласың. Кийин анан группалаштарым баардыгы билип калып, алар орусча эле сүйлөп туруп алды. Кыргызча жооп берсең, мы не знаем кыргызский деп коет. Англисче жооп берсең, мы не знаем английский деп коет. Орусча айт деп. Ой деп отанын ошентип китептерди окуп атам орусчада. Орусча үйрөндүк. Ошондо бүгүнкү күндө канча тил билесиз? Бүгүнкү күндө эми так билген тилдерим ошол кыргызча, орусча, өзүнүн тилдер, анан чет тилдеринен түркчө билем, англисче билем, жакшы деңгээлде деп айта алам. Андан тышкары ошол французчаны жакшы көрөм, өзүм французча үйрөнүп, испанчаны, ошол тилдерди хобби катарында. Досторум бар, ошолор менен сүйлөшүп, ошолор менен маектешип, ушундай эми баягы башталгыч деңгээлде жакшы көргөн тилдер. Адам баласы каалаган ой максатын так билүүсү абзел. Ошондо гана аларды ишке ашыруу мүмкүн. Эгер адам өзүнүн эмне каалаганын жашоодон так билсе, анда баардык нерсе жеңил көрүнөт да. Дайыма бир дагы өз мисалым бар. Мисалы, сиз бир салат жасагыңыз келсе, сиз билесиз эмне салат. Мисалы, греческий салат, грек салатын жасагыңыз келсе, эмне продукты керек экен, эмне керек экенин билесиз. Базарга барасыз, убактыңыз үнөмдөлү, кайсы жерде помидор, тиги эме жалбырактар сатылганын билесиз, ошолорду аласыз, баардыгы так билесиз да эмне экенинчи. Калган орто жолдон тоскоолдуктар жок. Эмнегенде сиз өзүңүздүн жолуңузду билесиз, убактыңыз үнөмдөлү, келдиңиз, салатыңызды жасадыңыз, жедиңиз да. Эгерде сиз эмне кыларыңызды билбей базарга барсаңыз, ал жерден эки жакка түртүндү ортодо турасыз, ойлонуп, эмне кылсам, винегрет кылсам да. Винегреттин бир эки бар эмесин көрүп атып туруп, анан кийин дагы бир жакшы помидор көп кетти, балким грек салатын кыла салсамбы деп туруп, анан ага айланып кетти. Ушинтип атып адам убактысы дагы кетет, анан энергиясы да кете баштайт да. Ошон үчүн мен айткым келген нерсе, мен так билчим да эмне каалаганымдычы. Көз кубантарлык, көпчүлүк сукартарлык жыйынтыкка келүү үчүн албетте түрдүү кыйынчылыктар болбой койбойт. Бирок канчалык оорчулук болуп жатса да, жемиштүү игиликке жетүү үчүн бир гана күчтүү каалоо, эрк, чыдамкайлык керек. Ошондо гана аракетке берекет болмокчу. Америкада барып келип иштеп атам. Кийин анан акыркы жылдары ошол такай эле Америкада иштеп калдым. Көп эле кыйынчылыктар болду. Ал жерден эми кыйынчылык болгондон көп эле баягы сыртта жүргөндөн тааныш тууган деген жок. Сал бирөө келип тыйын берип, сени салап сепип коет. Жүк ташуучуда иштедим, жүк ташыдым. Анан бир аз оор болду, эмнегеден оор жүктөрдү көтөрөсүң да дайыма. Андан кийин кофе саткан жерде иштедим. Кийин анан ресторанды тандадым. Ресторанды ойлоп көрсөм, тамагы бекер, негеден тапкан акчанын жарым менен тамак кетип калат экен тилдечи. Тамагы бекер. Ресторанда кечинде иштейсиң, кечке чейин жарыкта бир башка жумуш бүтүрсөң болот да. Анан ошентип ресторанды тандап, ошол ресторанда иштеп калдым. Ошол Америкага барып, адвокат болуп, ушу дүйнөлүк деңгээлде бир юрист болсом деген кыялым бар. Баргандан кийин эми кыргыз биздин диплом менен дималат биздин диплом менен Нью-Йоркко барып алып туруп, юркатурларга кирип туруп, мен иштейм силерге дейсең, алар чочуп дейм. Кайдан келдиңер эмне депчи. Бардыгыбызга эле белгилүү. Башында кирчим, ага деле тартынбайм, өжөрлүк менен барып алып, мен иштейм силерге, резюмемди көтөрүп алып, анан менен сурайт аларчы. Эмне кылып бересиң дейт да. Сен эмне мени жардам бере аласың бизге? Мен айтам, мен кандай, мен кыргыздын мыйзамдарын билем, орустукун билем, казактыкын билем десең, алар күлөт да. Алар биз эмне кылабыз дейт да, биз Америкада, сен кандай бизге жардам бере аласың? Анан шагым сынып кайра чыгам. Ага деле өжөрлөнүп, дагы башка бирөөсүнө барам. Негизинен ошондой эле суроо жооп болчу. Анан кийин ойлонуп туруп, кой, мен булардыкын биринчи үйрөнүп, анан ошондой суроо келгенде ошондо жооп беришим керек. Мен мону кылып бере алам сага. Ал мени жумушка, сага бул жагынан жеңил болот деп айтышым керек да. Анан кайра кирип баштадым машиначы. Бир тогун эле кирчим. Кирип анан айтам, силерден мага акча кереги жок. Акча сурайм. Анан ал жактан баягы документ деп да коркушат да. Виза керек, рабочий виза. Виза деп сурабайм силерден. Кереги жок мага. Эч кандай привилегия бербей эле койгула. Мен силерге терезеңерди жууп берем, полуңарды жууп берем, столуңарды жылдырып, баардыгын даярдап, тазалап берем офисиңерде. Бирок менин бир өтүнүчүм бар, бул мен силердин делоңарды окуйм,
силерден суроо берем, китебиңерди окуп мажардан бересиңер. Мен үйрөнүшүм керек. Анда деле ар кандай эмелерге туш болуп калышым да. Бирөөсү айтат жакшы дейт, бирөөсү резюмең жөнөт, кийин сүйлөшөбүз деп коет, ошону жүрүп ошентип жүрдүк. Анан кийин мен ошо тренировкага барган жактадачы. Анан кетип баратып тренировка, спортивка чейин эле ошо жака кетип баратып бир контораны көрүп калдым, ошол жака кирип эми болду сурап коеюн. Болбой деле калды окшойт, мен кыргыздын ким алмайлы бул жакка деп кирип ошентип айтып берип атсам күлүп атпайбы, тигичи жылмайып. Анан ачууланып баштадым. Биз дагы кичине кызылгандырбыз да. Сен эмне күлүп атасың, жылдыңдап атасың десем, ал жок дейт. Мен 15 жашымда дейт, туура сабак окшоп киргем дейт да. Офисине кирип ушинтип айткам дейт. Мага эч нерсе керек жок, үйрөнөйүн, жардам бергиле деген дейт. Мен сенин азыркы өзүңдүн эмеңди түшүнүп атам. Анда түшүнүп атсаңыз ошол дедим, ошол нерсе менен эртеңден баштап 9-дан баштап жумушка чыкты. Жумушка чыккандан анан башында эле баштап эми тамакты ашта жеш керек. Анан үйрөнүш керек. Жалаң эле тиги бекер эле иштеп жүрүп алсаң, жашашың керек да, ал жерде байдын баласы болгондон кийин. Анан кийин түшкө чейин, саат 4кө чейин иштейм, 4төн кийин кечинде барып туруп ресторанга иштейм. Эми баягы тыйын табыш үчүнчү. А кечке чейин ошол күнү түнү деп атып, баягы эсктерди жазып, китептерди окуп, сатып алып, кичине тыйын тапсам эле ошол китеп ала берчүм. Китеп алып, анан бир айдан кийин эле ошол эсктерди жазып баштадым да, договорстардычы, англисче жазып, баардыгын түшүндүрүп берип, мындай. Алардын сөзү боюнча эми кадимки адвокаттарда жазып калдым дейт. Андан кийин алар уже жумушка алып эле, анан иштей баштадык. Иштегенден кийин андан кийин жөн турбай баягы ошол жерден эле адвокаттар менен кошо жарышып, алар менен тартышып атып, анан бир стимул болуп калды. Юркомпанияда канча убакыт иштедиңиз? Канча болду? Компанияда 1 жылдай иштедим. Андан кийин эмне болду? Андан кийин иштеп жүрүп, кийин Кыргызстанга келип, ошол 2010-жылы июнь айында, 2010-жылы негизи эле апрелден баштап бул эме болгондочу бизде. Тиги жигиттер өлүп эме болбоду, атылып. Ошондо эми баягы сарсанып аласың, өзүң өлкөң болгондон кийин, өзүң жериң, дайыма байланышта болосуң, эмне болуп атат, кандай болуп атат. А негизи сыртта болгондо анда эмес бүтүр, баягы сарсанып аласың. Маалыматтын баары интернеттен келет, ар түрдүү маалымат келет. Ойлоносуң дайыма эле. Биз ошол апрелден баштап эле эме болуп калды. Биздин офисте баардыгы эле ошол Кыргызстан болуп калды. Башкалар деле, башка улуттар деле баардыгы отуруп эле, биринчи эле келип эле сүйлөп эле. Баардыгы билип калган, Бакиев ким экенин, тиги ким экенин баары билип калышкан. Алар сурап, эмне болуп атат, кандай болуп атат деп ошентип сүйлөшүп турат. Эми мен баягы көңүлүм кичине чөгүп калганын билип калышты. Кийин анан июнда звонок кылды эртең инелерден бири алып, "Бакей, уктуңузбу?" депчи. Десем, "Ошто өзбек кыргыз ушундай кагылышып эме болуп тур." Анан мен эми баягындай май айында да болду, бир-эки ошондой ызычуу болуп атат окшойт деп интернетте карасам ошондой маалымат бар экен. Андан кийин телефон алып звонок кылдым бул жактан. Балдарга айтсам, балдар айтты, бул жерде катуу эле болуп атат депчи. Андан кийин ошондон баштап уже бир да секунд менде бир күмөн да болгон жок. Мен уже чечтим да, кетишим керек депчи. Негизи өзүм кыялым, ушул максатым койгон баардыгын эле өзүм эме кылып алдым. Жооп бере алдым да, кыла алат экенмин депчи. Бирок Кыргызстанда мындай болуп атса жүрө албай турган. Уже тура албагам, ал сезимди деле бирөөгө түшүндүрө албай экенсиң чындачы. Просто мындай эми тура албайсың. Алдым билетти, ошол түндө эле учуп кеттим. Ошол делолордун иштердин баардыгын бердим, тигилерге, адвокаттарга баарын тапшырдым, рахматымды айттым. Кечирип болгондон кетишим керек. Алар баары эле түшүнүк менен кабыл алды. Эмнеге дегенде эми өлкөмдө ошондой болуп атса кантип адам тынч жүрө албаган депчи. Келип эле үйгө барсам үйдө эч ким жок, анан чыгып эле кайра военкоматка барып туруп эле анан Үйдө ошондо Бишкекке жумушка. Бишкекке. Бул жакта да Бишкекке. Келсем эч ким жок үйдө, анан чыгып туруп эле эмеге отуруп военкоматка барсам, балдарды чогултуп алып кетип атыптыр автобус менен. Андан кийин сурап калдым мен, эми кийинкиси качан кетет десем, эми үйдөгүлөр менен бир аз саламдашып койдум. Кийинкиси белгисиз, керек болсо кетет, керек болбосо кетпейт деди. Сен кетсең азыр кет деди. Албетте азыр эле кетем дедим, атайын ошого бердим, анан кетип калдым. Анан автобуста кетип баратсак ошол 5-каналдан немелер, журналисттер тартып калыптыр да. Анан алар ошо тартып, бир аз сүйлөп суроо алган айткан. Кантип жүрмөк сыртта эгер ошондой болуп атса депчи. Анан кечинде маалымат программасынан телевизордон көрсөтүп коет. А үйдө апамдар болсо билбейт да, мен баары эле тиякта жүрүп атам.
достор туугандар бар эле телевизордон көрүп алып барып эс алып турган. Качан келип калган бул жака депчи. Андан кийин дагы согуш андан кетип баратат деп атам. Бир серия кечинде телефон чалып түшүндүрүп айттым да. Эркектер барбаса ким бармак эле депчи. Ошол убакта бир аз коркунуч бар эмес беле? Түштүк менен түндүк бөлүнүп кетиши мүмкүн дегенчи. Мен үчүн бул эң жаман неме болчу да, жыйынтык болчу да. Ошон үчүн мен айттым, мен жаш бала эмессиң. 18-17-чи үйдөгүлөрдү үмүт менен карабайчы. Мога жетип эле калгансың, акыбыз бар. Эмне болсо дагы башымды сайдым. Ушулардын бөлүнбөгөнүнө чейин аягына чейин турам депчи. Кудайга шүгүр анчалыкка жеткен жок, баардыгы эле өз орду менен эле чечилип калды. Бирок ошондо мен чечимди бергем да, Кыргызстанда эле калам, ушул жерден Кыргызстандын атын чыгарам, Кыргызстанда жүрөм, болду башка иш кылбайм депчи. Учурда жаш уландарыбыз акчаны негизги планга чыгарып койгону чоң ката дейт Жоомарт мырза. Акча колдун кири экенин унутпай, болгондо көппөгөндү, жокто чөкпөгөндү үйрөнүү ашыкча болбос. Кечээндө бир эки жаш бала менен сүйлөштүм, алардын айтуусу боюнча ошол тыйын маселеси. Мен аларга айтып атам, мен эч качан биринчи орунга койгон эмесмин тыйындычы. Тыйынды мен мындай бир эме маселе катарында караган эмесмин. Ал баягы керек болгондо ооба кылыш керек. Тиги айтып атпаймынбы, мен мисалы тиги юридикалык жакта иштеп жүргөндө дагы жашаш үчүн эле мен тиерге барып, тыйын алып туруп эле жашап, ошо менен жашачумун. Акчага эч кандай көз каранды болгон эмесмин да. Кудай шүгүр азырга чейин эч кандай эмес. Мен ага мамилем мындай эле да, эч кандай эме эмес. Жакшы да көрбөйм, жаман да көрбөйм. Бул жөн эле ушул единица измерения для меня. Койгон максаттын үстүнө иштеш керек. Көп балдар ошондон сынат экен. Тыйын маселесине келип эле такалып, ошо менен эле баягы чөгүп кетишет экен да. Чынын айтканда ал эч нерсе эмес да. Эч кандай анчалык деле адам демей ала турган эмес. Көп ал жаштар эле эмес, чоңдор деле ошондой. Акчасы жок болсо кадимкидей чөгүп калат. Тиги менен сүйлөшүп, мындай кыл десең, сөзү кадимкидей өзгөрүп калат. Акчасы алганда таза башкача болуп калат. Баскан турганда башкача болуп калат. Чалкалап мындай туура эмес нерсе. Чалк болбош керек. Шаардын ызы чуусу, иштин түйшүгү жадатканда дароо эле тоолордун кучагына аттанаарын айтат каарманым. Жашыл кызыл гүлдөрдүн айланасында, таза абанын алкагында эс алуудан артык эч нерсе жоктой туюлат. Кыскасы, жеке ишкерге жаратылыш дем күч берип турат экен. Желке жеш үчүн жаштарга эме айтам. Кыялдансын биринчи. Кыялданыш керек. Экинчиден үйүнө чоң эмени, дүйнөнүн картасын илип койсун. Дүйнөлүк деңгээлде, глобалдуу деңгээлде кыялдансын. Ошончо. Анан кийин эмени аракет кылыш керек, аракетчил болуш керек, иштерин бузуш керек. Адам ишениш керек, мен ийгиликтүү болом, мен ошону кылам депчи. Өзүң ишенбесең, кантип башка бирөөнү ишендиресиң, кантип ошого жетесиң. Өзүң биринчи ишенишиң керек. Мен бир өзүмдө позициям бар, артка эч жол жок дегенчи. Болду, башка эсе кылбасам, анда ким кылат дегенчи. Бирөөгө мисалы үмүт эткенди билбейм да. Мен кылышым керек болду, ошол эле нерсени такалам. Кылышым керек болду деп ойлойм. Мына, талыкпаган эмгектин натыйжасы кең келечек, жаркын жашоо. Албетте ар бир инсандын баскан жолу, ойлогон ою, эңсеген максаты ар башка. Бирок аларды ишке ашыруу үчүн кыялданып, өжөрлөнүп, алдыдагы ийгиликке ишенүү керек.